Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Саламатсыңарбы? Бүгін біз 9 май Улуу жеңиш майрамына карата Улуу жеңиштин даңкы өчпөйт аттуу темада класстык саатка көңүл бурабыз. Биздин максатыбыз мекенибиздин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшкөн баатыр жоокерлерибиздин эрдиктерин эскерип, өзүбүздү патриоттуулукка тарбиялайбыз. Тып-тыш жаткан элиме душман келип кол салган, СССРдин жеринде кандуу согуш башталган. Танк алдына тайман бастан барышкан, эл жер үчүн душман менен атышкан. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышкан. Улуу атамекендик согушта Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдары менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси болгон. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болуп, 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Коргоп мекен энесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпайт, окко учкандар элесин. Жондордон жылкы кайырган, жоокерлер кетип айылдан, жергемде азыр куунаган, жеңиштин туусу сайылган. Келдиң жеңиш эрдик даңктан жаралып, жерди арылтып дары жыттан түтүндөн. Куш сайрады, дарак жерге таранып, гүл жайнады, жеңиш сенин күчүңдөн. Сенин баркың, канын төккөн эл билет, нурга бөлөп, бейпил кутман жер үстүн. Чоктой кызыл байрак болуп желбиреп, жадырай бер жылдан жылга жеңиш күн. Сооронбай Жусуев, алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын, тээ согушту эстеп турдум тунжурап. Самак эле ынактосун сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыр жактан. Ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлүп жыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан, мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Илап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок, жерде жатты бир гана. Кээде түшүп мен торуна сананын, көргөнүмдүн
көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканы баланын. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.